Бала менен сыйкырчы. Байыркы өткөн заманда бир абышка кемпир жашаган экен. Алардын жалгыз уулу болуптур. Кедейликтин айынан алар баласын малайлыкка бериш үчүн шаарга алып барышат. Баланы эч ким албайт. Бир күнү абышка баласы менен жолдо баратып, аябай чарчап, кара таштын үстүнө олтура кетип, «Өх!» деп үшкүрүндө эле бир ак сакал карыя пайда боло калды да, «Мени эмнеге чакырдың?» деп сурайт. «Мен сени чакырган жокмун. Чарчаганымдан жөн эле үшкүрдүм», деди абышка. «Менин атым Өкүш», деди карыя. «Бул балаңды жетелеп кайда баратасың?» «Айла жоктон баламды малайлыкка берейин деп кыдырып жүрөм», дейт абышка. «Немесе балаңды мага бер, мен окутайын. Келерки жылы дал ушул убакта ушул жерге келип балаңды аласың», дейт аксакал карыя. Абышкага баласы үчүн бир дилде карматып, баланы колунан алып көрүнбөй калышат. Бала Өкүштүн үйүндө окуп жүрүп, анын кызы менен таанышат. Балага боору ооруган кыз: «Атам сыйкырчы. Бул жерден сени эч жака кетирбейт. Кул болуп, жумушун кылып жүрө бересиң. Менин өнөрүм аныкынан артык. Ошону сага үйрөтөйүн», деп кыз балага өнөр үйрөтүп жүрөт. Аны атасы билбейт. Бир жылдан кийин абышка баягы жерге келип, «Убакыт өттү, баламды бергин», дейт. Сыйкырчы ковурап койсо 7 кара мышык пайда болду. «Мына, ушунун ичинен балаңды таанып ал», деди сыйкырчы. «Менин балам мындай эмес болчу да», деп ыйлап абышка келген жолуна түштү. Кийинки жылы дагы келди. Сыйкырчы бул жолу 7 кызыл түлкүнү көрсөттү. Абышка баласын тааный албай дагы кайра кетти. Ошентип 5 жыл бою абышка баласын тааный албай жаман болду. Сыйкырчы акырында 6 жылдан бери балаңды тааный албадың. Эгерде эмдиги жылы да тааныбасаң, анда балаң түбөлүк меники болот, дейт. Абышка ыйлап жолдо келатса, артынан кара аргымак ат чуркап келип, «Сенин балаң менмен. Эмдиги келгениңде бизди 7 кара ат кылып чыгарат. Бизди азыр ошого үйрөтүп жатат. Оң жактан санаганда 3-чү болуп мен турам. Жаңылбай карма», деди да сызган бойдон кайра кетти. Кийинки жылы айткан маалында баланын атасы дагы сыйкырчыга келди. Сыйкырчы ооз учунан шыбырап койсо, алдына окшош 7 аргымак тизилип тура калды. Абышка ары карап, бери карап, оң жактан санаганда 3-чү аргымакты тизгинден алып, «Менин балам ушул», деди. Айласы кеткен сыйкырчы баласын абышкага берди. Бала үйүнө келгенден кийин атасына: «Мен ат болуп куулайын ата, сен базарга алып барып сат. Бирок жүгөндү шыпырып кал, бербегин», дейт. Абышка атты көп акчага сатты. Жүгөнүн алып үйүнө кайтты. Бала болсо куулуп куш болуп атасынын мурда үйүнө келди. Абышка базарга 2-нчи жолу барды. Баасын кымбат сураса эч ким сатып алган жок. Бир убакта бир соодагер келип: «1000 дилде берейин, жүгөнүң кошо сат», деп жабышты. Абышка 1000 дилдеге жүгөнүн кошо сатып жиберип үйүнө келди. Көрсө ал сатып алган соодагер Өкүш сыйкырчы экен. Үйүнө келип кызына атты сарайга асап айлап кой деп тапшырды. Кыз атты жетелеп жөнөгөндө бала: «Эми дагы бир жардамыңды тийгизип, мени кое бер», деди. Кыз кое берип атасына келип: «Ат колумдан чыгып качып кетти», деп калпайтты. Сыйкырчы Өкүш кара аргымак болуп куулуп баланы кууду. Жете бергенде бала Илбирс болуп куулду. Өкүш Жолборс болуп кууп жеткенде бала суу жегинде колун жууп отурган 2 кыздын жанына Шакек болуп түшүп калды. Бир кыз Шакекти көрүп сүйүнүп, колуна тагынып алып үйүнө кетишти. Сыйкырчы Өкүш жигит болуп куулуп, кыздардын артынан байдын үйүнө келди. Бай андан: «Жол болсун жигит, кайдан жүргөн немесиң?» деп сурайт. «Сууга жуунуп жатып, шакегимди чыгарып койдум эле, унутуп кете берипмин. Сиздин кызыңыз таап алып салынып кетиптир. Ошол шакек меники, алып берсеңиз», дейт. «Кана кызым, шакекти ээсине бер», деди бай кызын чакырып алып. Кыз шакекти колунан чыгарып Өкүш сыйкырчыга бермекчи болгондо шакек буудай болуп чачылып кетет. Өкүш сыйкырчы тоок болуп куулуп жан талашып терип жеп кирди. Тоок бутунун алдында калган жалгыз буудайды жемекчи болгондо ал таруу болуп куулду. Өкүш сыйкырчы таранчы боло калып терип жеп кирди. Байдын кепичинин ичине түшкөн таруу кыргый болушту да айланып келип таранчынын башын жара тепти. Ошентип бала сыйкырчыдан кутулуп, Өкүштүн кызын алып үйүнө кайтып келди. Аябагандай чоң той өткөрүп, жакшы турмушта ата энеси менен жашап калган дешет.